Салам урматтуу мекендештер, бүгүнкү видеодо биз WhatsApp группалардан эң көп тараган, чуулгандуу бир видео, ошондой эле дагы бир эженин аудио видеосу тарап жүрөт. Ушул эки видео тууралуу бүгүнкү видеодо биз реакция кылабыз. Ошондой эле биздин реакцияга сиздер да кошулсаңыздар болот. Аны кантип кошулуп, кантип чогуу реакция кылабыз, видео учурунда айтмакчымын. Азыр болсо баса белгилеп айта кетчү нерсе, Бишкекте ОДКБ саммити өтүп, Россия Федерациясынын президенти Владимир Владимирович Путин келип Кыргызстанга биздин президент Садыр Нуркожоевич менен жолугушуп, эки өлкөнүн экономикалык катнаштары, ошондой эле миграция жаатында дагы кеңири сүйлөшкөнү айтылды. Дмитрий Песков, Путиндин катчысы, ошондой эле биздин тышкы иштер министрибиз миграция тууралуу кайсыл темалар талкуулангандыгы тууралуу айтышты. Алардын айтышынча регистрация маселеси жана ошондой эле реестрден чыгуу маселелери дагы талкууда экенин айтты. Ошону менен бирге мектептерге балдардын окуусу боюнча дагы сүйлөшүүлөр жүргөнүн айтты. Биздин президент Садыр Нуркожоевичтин айтуусу боюнча өзүнүн россиялык коллегасы Владимир Владимирович Путин миграция тууралуу көйгөйлөрдү өз кароосуна алганын айтты. Мына ушул жолугушуу тууралуу, Владимир Владимировичтин Кыргызстанга болгон визити тууралуу, эки өлкөнүн ортосундагы кол коюлган келишимдер тууралуу кеңири видео даярдайбыз жакында. Ошол видеодо сиздер кеңири маалымат аласыздар. Андыктан видеону өткөрүп жибербеш үчүн ушул каналга подписаться болуп жана биздин видеолорго лайк басып колдоп коебуз. Бүгүнкү айтыла турган негизги тема, мекендештер, көпчүлүк мекендештерди кабаттырга салган видео. Менин жеке аккаунтума WhatsApp'тагы аябай көп сообщениялар келди. Бир эле темадагы сообщениялар. Кубатбек, биз реестрге түшкөнүбүздүн себеби Кыргызстанга барып келгенден кийин повторный уведомление өтүшүбүз керек экен, трудовой договорубузду, ГПХны ошону кылышыбыз керек экен. Биз ошонун айынан реестрге түшүп жатырбыз. Ошондо бир видео келип, бир кыз айтып атат деп, эл дүрбөлөңгө түшүп, кабатырга түшүп атат. Анан мен ал видеону көрүп чыктым. Азыр сиздердин назарыңыздарга ошол видеону коюп бермекчимин. Аз гана бөлүгүн коюп берем, ошол жерден көңүл бурабыз. Внимание всем гражданам ЕАЭС и их работодателям. Сейчас ключевая причина попадания в реестр контролируемых лиц трудовых мигрантов из ЕАЭС – это отсутствие повторного уведомления после выезда работника за границу. Например, вы столкнулись с ситуацией, когда иностранный гражданин, сотрудник вашей компании или вы как иностранный гражданин, работник, гражданин ЕАЭС, имеете бессрочный трудовой договор, у вас все документы в порядке, вы поехали в отпуск. Вернулись из отпуска и обнаружили себя в реестре контролируемых лиц. Так вот, главная причина попадания в реестр контролируемых лиц – это отсутствие повторного уведомления от работодателя. Да-да, даже при бессрочном трудовом договоре после каждого выезда и возвращения работника за границу работодатель обязан подать в МВД новое уведомление о продолжении действия трудового договора. И это прямое требование 115 федерального закона, пункт 8, статья 13. Почему это так важно? Потому что миграционная система при каждом выезде фиксирует вас с чистого листа. И если она не видит актуального уведомления от работодателя, автоматом вносит в реестр контролируемых лиц. Өзүңүздөр видеодо көргөндөй, ал жерде бир орус улутундагы кыз кайсы бир юридикалык фирманы айтып, анан ошол кыргыздардын ЭАСке кирген, жалпы ЭАСке кирген өлкөнүн атууларынын реестрге түшкөн себебин айтып атат. Ал себеп ошол Кыргызстанга барып келгенден кийин, даже Кыргызстанга барып келгенден кийин, эгер сиздин трудовой договоруңуз бессрочный болгон учурда дагы кайрадан повторный уведомление жөнөтүлүшү керек деген маселени айтып жатат. Жана ошол айткан сөздөрүнү Россия Федерациясынын 115 мыйзамынын 13 статьясынын 8 пунктуна таянып айтып жатат. Мен ушул пунктты, ушул статья, ушул федералдык мыйзамды өзүм издеп карап чыктым. Болгон күчүмдү ишке салып, дал ушул 8 пунктты карап, издеп окуп, 2-3 жолу карап чыктым. Ал жерде эч кандай кыргызстандыктар, ЭСке кирген өлкөнүн атуулдары өз өлкөсүнө барып келгенден кийин кайрадан уведомление жөнөтүшү керек деген сөз жазылган эмес. Мен ал маалыматты таппадым. Мен жеке изилдөөмө таянып, бул маалымат чындыкка келбейт деп айтам. Ошондой таянак чыгарам, бирок менин таянак чыгарышым азырынча предварительный болсун. Жана сиздерди
ушул видеону көрүп турган бардык мекендештерди чакырып кетелем. Өзүңөр дагы дал ушул 115 федералдык мыйзам 13 статьясынын 8 пункту боюнча маалымат издешиңерге суранып кетем. Сиздер тааныган юристтериңиздерден алып маалымат алсаңыздар болот. Дайым бир кеңешип турган юристтериңиздер болот көпчүлүктөрдө. Кээ бириңиздердин тааныштарыңыздар болот. Кээ бирлериңиздер ошол юристтердин офистеринде иштеп каласыздар. Москвада жүргөн, Москва областында жүргөн мекендештердин баарынан суранып кетет элем. Ушул мыйзам боюнча тактоо киргизип койсо жана тапкан маалыматыңыздарды ушул видеонун астындагы комментарийге жазсаңыздар, биздин көптөгөн мекендештер аны окуйт жана өздөрүнө пайдалуу маалыматты ала алышат. Жана ошондой эле мени көрүп турган азыр пенсиядагы юристтер болушу мүмкүн, законду мыкты түшүнгөн, мыкты чаккан юристтер болушу мүмкүн. Аларды дагы дал ушул тема боюнча тактоо жүргүзүп кетишине мен сиздерден суранам. Жана кийинки видеолорумда сиздердин келген комментарийлерди эске алып туруп, бул мыйзамга, бул суроого, бул маселеге биз акыркы чекитти дал ушул видеодон коебуз. Ошондуктан келиңиздер баарыбыздар ушул маселени чогуу талкуулайлы жана тактайлы. Алдын ала бардык мекендештерге актив көргөзгөндүгү үчүн, мени видеолорумду колдогону үчүн жана биздин каналга подписаться болуп жатканы үчүн ыраазычылык айтам. Сиздердин жеке баракчама келген каттарыңыздарды көрүп атам, окуп атам, бирок бардыгына жооп берүүгө тилекке каршы менин мүмкүнчүлүгүм жетпей жатат. Ошондуктан баарыңыздарга дагы бир жолу айтып кетейин. Бул проект Миглайф башталганын башынан эле мен Телеграмдан баштагам. Телеграм каналда биз чогуу ушуга окшогон маселелерди талкуулайбыз. Көбүнчөсү миграциялык маселеде юридикалык суроо жооптор болот. Ал жерде биздин мекендештер 2 жылдан бери актив көргөзүп, бири-бирине жардам берип келген мекендештерге бири-биринин башынан өткөн тажрыйбасы менен бөлүшүп атышат. Жана ар бир мекендеш колунан келген жардамын бири-бирине кеңеш берип айтып жатышат. Ошондуктан баарыңыздар описанияда жана комментарийде турган ссылка аркылуу биздин Telegram каналга кошулуп, ошол жерде маалымат алып, жана өзүңүздөрдө болгон маалыматты эл менен бөлүшүп кетиңиздерди чакырам. Биздин Миглайф каналынын Telegram каналда Миглайф KG деп жазсаңыздар чыгат. Дагы бир WhatsApp'тан келген аудио сообщение аябай көп тарап жатат. Мен бул жөнүндө атайын видеода чыгарбадым, себеби бул теманын өзү айтылышы эле туура эмес болуп жатат, жана эч кандай биздин мыйзамга туура келбей жатат. Штамп отмена, миграционный картанын аркасынан басыла турган штамп отмена болду деген теманы колуп жатат. Бир эже сүйүнүп ушундай аудио сообщение жөнөттү, жана ушул аудио сообщение бардык группаларда тарап жүрөт, жана менин дагы жеке баракчама аябай көп. Мен бул аудио сообщениени дагы серьез кабыл алган жокмун, бирок элдин арасында аябай чоң талкуу болгон үчүн мен бүгүнкү видеого кошуп койдум. Эгер сиздер WhatsApp группалардан жеке баракчаңыздарга бир эженин штамп отмена болуптур деп сүйүнгөн аудио сообщениясын угуп калсаңыздар, ага ишенбеңиздер. Мен ойлойм бул жерде туура эмес маалымат тарап кетти. Жана ошол Коптево деп айтылган ОВМ сотрудниктери бир аз мыйзамды адаштырып алышкан. Ошондуктан бизге ушундай туура эмес маалымат тарап кетип, көпчүлүк мекендештер азыр ушул штамп маселеси проблема болуп тургандыктан бул аудио сообщение аябай жаккан жана бардыгы бөлүшүп жатышат. Видеодон пайдаланып айтып кетем. Мекендештер, бул маалымат так эмес жана чындыкка дал келбейт. Ошондуктан аудио сообщениени башка таратпаңыздар. Бул маалымат бир аз адашкан маалымат. Штамп өз күчүндө штампты бастырышыбыз керек жана штампты бастырганга аракет кылабыз. Штамп маселеси дагы, регистрация маселеси дагы 2026 жылдан баштап баары өз ордуна түшөт. Мен ойлойм 2026 жылдын жаңы жылынан кирген бардык мекендештер 3 айдын ичинде трудовой договор ачып, Сахаровага барып, жана миграционный картанын аркасынан штамп бастырып алган болсо, 2026 жылдын ичинде алар Россия территориясында эч кандай мыйзам бузбай, өз күчүндө жакшы, түз, туура иштеп Кыргызстанга кете алышат. Кийинки жыл башталганда биз кийинки жылы кайрадан кирип келебиз дагы. Же ошол штампыбызды кийинки жылга закондуу түрдө узартсак болот, урматтуу мекендештер. Мен ойлойм бүгүнкү видео сиздер үчүн аябай пайдалуу болду. Кийинки видеобуз Владимир Владимирович Путиндин Кыргызстанга болгон визити боюнча болмокчу. Видеого көңүл бурганыңыздарга баарыңыздарга рахмат. Видеого албетте реакция кылабыз, лайк басабыз жана каналга подписаться болобуз. Кийинки видеодо аман эсен көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.